8 март майрамына карата мугалим эжелерге кандай белек берүүгө болбойт? Арзан, сапаты өтө начар буюмдар мугалимдин эмгегин баалабагандык жана инсандыгын да теңсинбегендик болуп саналат. Сезимдерди билдирген, сүйгөнүнө арнала турган интимдик белектер да мугалим үчүн берүүгө болбойт. Бул тескерисинче түшүнбөстүккө, мамилени бузууга алып келет. Эгерде жалпы класс тарабынан конверт акча белек кылынса, анда башка кеп. Бирок жалгыз жеке адам акча белек берүүгө болбойт. Акча белек берүү менен баласына көңүл же баа сатып алгысы келгендей туюлат. Белек берүү милдет эмес. Кээ бир мектептерде тыюу салынган. Бирок белек беришүү бул сыйырматты билдирет. Маанайларды көтөрүп, мугалимге мотивация жаратат. Белектин эң жакшысы баасында эмес, баалуулугунда, символдуулугунда, мугалимдин эмгегин барктап, сый көрсөткөн белгисинде болсо эң сонун болмок. Белек берүүдө окуучу өз колу менен тапшырса, андан да сонун болмокчу, бирок мугалим өзү сурап, айтып белек алуу мугалимдик этикага туура келбейт. Мугалимдер үчүн методикалык, психологиялык билимдеримди болгон 350 сомго белек катары сунуштайм. Акчасынан 5-10 эсе баалуу маалыматка ээ боло аласыз. Темалары: баланын билимдин табиятына жараша түшүнүү жана кабыл алуу жолдору, баланын темпераментине жараша билим берүү жана мамиле кылуу, өспүрүмдөргө дисциплина, конфликтти алдын алуу, кырдаалдан чыгуу, өспүрүмдөрдү сабакка кызыктыруу, өспүрүм балдар үчүн сабактын айрым методикалары, сингапурдук методиканын айрым усулдары боюнча. Жандуу сабактар аркылуу мугалимдин психологиялык абалы, мугалимге манипуляция кылуучуларга, администрация, заучтар, ата-энелерге туура мамиле кылуу, суроо жооптор болмокчу.